Памирлик кыргыздардан 10 үй бүлөнү нарынга көчүрүлөрү белгилүү болду. Апрель-май айларында Кыргызстанга алып келине турган Памирлик боордошторубуз Нарын облусунун 5 районуна жайгаштырылмай болушту. Учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бул багытта иштер башталды. Облус башчынын айтымында алар жашай турган турак жайдын ижара акысын өкмөт төлөп берет. Памирлик кыргыздар Кыргызстанга келип түшкөндөн кийин 2 айга чукул Нарын шаарынын өзүндө 2 айлык адаптациялык мөөнөттөн өтөт. Анткени менен өкмөттүн мындай кадамы туура эмес дешкендер да жок эмес. Алардын бири укук коргоочу Токтайм Үмөталиева. Учурда 11 каналынын студиясында. Куш келипсиз бизге. Айтсаңыз, эмне үчүн Памирлик боордошторду этап атабы менен Кыргызстанга алып келүү туура эмес болуп калат деп жатасыздар? Мен туура эмес деп айтсам дагы туура эмес болот. Жалпы жөнүн, конечно, боордошторубузду колубуздан келсе жакшы жардам бергенибиз абдан керек жана абзел. Бирок айтып кете турган нерсе бар да. Ошо алыскы чек араларда турган биздин элдер турган жерлер бир эң ыйык Кыргыздын чептери деп коет, чек ара. Чек араны самолет менен же танка менен же зым менен курчап беките албайт. Арге жергиликтүү адамдар болуш керек. Мисалы айтсак, ошол Кытайды карап көрөлүк, Кытай өлкөсүндө. Биздин ошо 400 жыл мурун ошо Памир алайдан кеткен кыргыздар азыр Хотен деген жерде чек араны 4 жылдан бери кайтарып келатыр Кытайдын чек арасын. Казак улутундагы жана кыргыз улутундагы гана адамдар чек араны кайтарып атат. Өзгөчө бийиктикте 5000 километрде Кытайдын жергесин биздин кыргыздар чеп болуп кайтарып берип атат. Биз болсо ошондой жерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Эң керектүү нерселерин жеткирип, алардын муктаждыгын чечип, жаңы үйлөрүн салып берип, көчүргөндө деле адаптациялык убакыт деп айтып атасыз. Адаптациялык убакытка жаш муундар көнө алат, бирок улуу муундар алар ошо адаптациялык периодду өтө албай калат, тилекке каршычы. Анан Германияда көчкөн канча деген биздин Кыргызстандан көчүп кеткен немистердин алдыңкы биринчи баргандардын жарымы көп узабай эле бул дүйнөдөн кеткен да. Анткени адаптация процесси уже орто жаштан ашып калгандан кийин бул ата өтө оор нерсе болот. Бирок алардын балдарын алып келип, билим берип, аларга пенсиялык немелерин каражаттарын көтөрсөк, биз чек араны бекитебиз. Атайын Совет өкмөтүндө ошо чек арада тургандарга 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе кымбат акча берген. Ошол эле жанагы кытайлык кыргыздарга балдарын окутат экен, атайын кошумча пенсиялары жөнөкөй жарандардын пенсиясын 7-8 өсө бийигирээк пенсияларды төлөп, атайын ошо шартты дүйнө жүзүндө бул практикада түзүүчү чек араны эл менен бекитүү. Анан жергиликтүү кылымдан кылымга келип жашап аткан элди биз аяктан алып кетип, кайта анын ордуна түптөп кимди алып барабыз, кандай бекитебиз? Мисалга айтсак, ошо чөлдө жашаган адамдар, Кытайдын чөлдө жашаган адамдары чек арага ошол бийиктикке көтөрүлө албайт экен да. Ошондуктан биз ошолорду ойлонушубуз керек. Биз Памир алайда чекти, биздин мамлекетти кеңейткен, биздин ата бабаларыбыздын жерлери кимге калат? Кандай каралат? Ал жерлерге кийин бизге тиешелүү болобу же эртеңки күнү башка өлкөнүн адамдары басып келип, жашап, ошол жерге жергиликтешип, анан ошо жерлер башка өлкөгө өтүп кетеби деген суроо болуп атат. Мына чек ара маселеси бүгүн абдан оор. Тажикстанда, Өзбекстанда көп жерлер оор, ушундай багыттан болуп атат. Мисалы, мына карасаңыз, бир кыска эле мөөнөттө болгон 2000ге жакын гана үй бүлө калганы айтылып жатат да. Ушул маселе кандай чечилиш керек кыргыздарда? Мен түшүнөм, 2000 ошол эле Хотен аймагында болгону 700-800 түтүндөн ашпаган кыргыздар бар экен. Тибеттеги туман кылган кыргыздар деген ошо да, алар тумандан өйдө бийик көтөрүлүп кетет экен, артында туман калат экен. Ошол аксакалдар келип кетти, былтыр сүйлөштүк. Ошолор балдарын ылдый төмөн түшүрүп атат. Эми жок, ошол жерде калабыз, кайтып келип биз ошо мекенибиздин жашаган жерибиздин артык жашай турган жерлер жок экен десе, ошолордун балдарына билим берип, атайын муктаждыктарын чечип, аларга ошол жакта турукташып, чек араны бекитип кала турган шарттарды түзүп бериш керек да. Сиз кандай дейсиз? Негизи алардын көйгөйүн чечүү ушунча убакыттан бери создуктуруу бир гана каражатка барып такалып жатабы, же болгон чечкиндүүлүк, же бийликтин шалаакылык мамилеси да барбы? Мен ойлойм, биринчиден антип айтканга болбойт, бийлик эмнени ойлош керек? Мамлекеттин коопсуздугу. Ар бир биздин Кыргыздын ар бир километр жери бул баа тапкыз жерлер. Биздин ата бабабыз Манасаттан баш болуп Кыргыз элине, өзүнүн улутуна канча деген жерлерди тартуулаган. Бирок биз андан кутулуп,
барған сайын біздің жеріміз кичинекей бир тери, шагрень терисинде болуп кызгарып барып атат. Ошону чечиш маселеси бүт барын көчүрүп келе албайбыз. Башка чептерде жүргөн кыргыздардын барын көчүрүп келесиз, көчүрүп келе албайбыз. Бирок колубузду узартып, жерлерине шарт түзүп берсек, мына азыр Орусиянын өзүнүн программасы бар. Биздин мекендештер деген. Мекендештер деген программаны өнүп туруш керек. Чыгаранын баягы коэффициенттерин көтөрүш керек. Ошол эле Афганистанда барып эмгек кылып келген биздин жигиттерди, жана куш салган, бүркүт салган, аң улаган адамдардын баарын ошол жакка шарт түзүп бериш керек. Себеби деген алып келдик. Эртең күнү булардын баарына жумуш менен кандай камсыздандырабыз? Алардын шартына ыңгайлуу кайсы жумушту таап беребиз. Мейли бир алып келдик, көчүрдүк, бир жыл карамыш болдук. Андай картина сүрөттөр менен көрүп атабыз. Тажикстандан көчүп келгенде жердештерибиздин абалдары кандай болуп аткан, кайсы шартта жашап аткан, эбирик болсо ушуга чейин документтерин алып албай жүргендер көп болуп атпайбы? Ар кандай нерсени ойлоп, анан баягы ал шарттын эске алып, ошол эле адамдардын ошол жерде жашап турукташып кетүү, салттуулугун сактап, өздөрүнүн бир өзгөчөлүгүн сактап жашап кетиши дагы бир топ чоң маселени түзөт. Мисалга айтсак, ушул Кызыл Судан эле келген биздин кыргыздар, ушу биздин деңгээлде жашаган кыргыздардын адаптация жашоосу кандай болуп атат? Алар кантип элге мындай баягы бири-бирибизге сиңишип, кандай уланып кетип атканыбыз да көп суроону туудуруп атпайбы бүгүнкү күндө? Мына Тажикстандан көчүп келген кыргыздардын абалдары кандай болуп атат? Көчүрүп келиш проблема эмес. Көчүрүп келип кептеп бир убакытта бир кичинекей жер-перлерди бөлүп коет, бирок алардын балдары кандай багылат? Алар ошол эле керек болсо өзүнүн жеринде турукташкан ата мекенибизде аң улашат, ар кандай соода саттыктар кылат, чөп жарды чогултат деген көп немелер иштер бар. Ошол эле кыргыздар жана Хатенде турган кыргыздар баалуу таштарды таап келтирип, өтө кымбат баада сатат экен да. Ошондой нерселерине, жанагы кол ишмерлигине, алардын жанагы ар кандай культурный деңгээлин көтөргөнгө каражатты бөлүп берип, ошо чыккан каражат азыр ортодо эле ар кандай чиновниктердин ортосунда жок болуп кетет. Мынча алып бардык, мынча тамак кетирдик, мынча жедирдик деп. Анан ошо бөлүнгөн акчаны, каражатты бөлүп берип, мынчадан бөлүп берели. Аны өзүңөр алыстан иштетесиңер, же алыста турган балдарыңарга бересиңер, алар иштеп силерге жардам береби? Ошол маселени чечип алгыла деп каражат жактан жардам берип, аларга статус бериш керек. Биздин чек араны коргоп аткан, өзгөчө статуста жашап аткан биздин мекендештерибиз деп туруп. Ошондой эле башка чептерди бекитпесек, бүгүн Памир Алайдан көчүрөлүк, эртең аны өткөзүп берейик. Эртеси күнү Тяньшан дагы бир жеринен көчүрөбүз, аны өткөзүп берелик. Бир күн Торгартта жашай албайт экен деп алып келелик. Анан кийин кыргыздын жери кайда кетет? Кандай абалда болот? Бул чоң геосаясат жана бул багытта мамлекеттин атайын жерлерди ошол чеп болбосо да консульстволорду ачып, бул биздин жерге тиешелүү үйлөр деп туруп, дүйнө жүзүнө кол узарткандын ордунда биз өзүбүздүн канатыбызды кыскартып атабыз. Биз дагы ушул тема боюнча дагы сүйлөшөт болушубуз керек. Тилекке каршы убактыбыз аз. Келип бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат айтам. Кечирип койсоңуз, мекендештериме мен айтам, чын дилимден көчүп келишсин. Бирок ошо көп кооптуу нерсени да ойлонуш керек. Рахмат. Бизде бүгүн укук коргоочу Токтой Мөмөталиева менен Памирлик кыргыздарды көчүрүү иштери туурасында баарлаштык. Сизге ийгилик.